Келгиле кыздарым, жомок окуп берейинби? Кайсы жомокду окуп берейин? Aç karışkır. Ай азаматтар, ач карышкыр. Aç karışkır. Чоң суунун боюн жекелеп, ошол жерде моокуму келгенин кылган, жолукканды тыткылап моокуму канган дөбөт карышкыр болуптур. Ошол өзөндү ээлегенине 50 жыл болот. Бирок ошондо да тойбой акыры ач карышкыр деген атка конуптур. Күндөрдүн биринде жортуп келатып, бул карышкыр канаты сынган каркырага кезикти. Кубанычы койнуна батпай, «Ой, мен сени жеймин» деди. «Эмне үчүн, каке? Курсагым ачка, таппадым сенден башка», деди карышкыр тилин салаңдатып, шилекейин агызып. «Андай кылба, каке, мени жегениң менен карыныңа как, жомуруңа жук болбойм. Көрчү мени, аркайган сөөгүм гана турат. Мындан ары барсаң, тетиги дөбөдө узундугу 1 кулач чучук жатат. Ошону жесең сонун тойбойсуңбу?» деди каркыра. «Эмесе макул» деди. Да карышкыр желген бойдон дөбөгө чыгып барды. Айткандай эле 1 кулач чучук жаткан экен. Аны көрө сала, «Ой, узун чучук, койгон экен мага буйруп, мен сени жеймин» деди. «Эмне үчүн жейсиң? Курсагым ачка, буйрубаптыр сенден башка», деп карышкыр тилин салаңдатып, шилекейин агызды. «Жок, каке, мени жегениң менен тишиңе тыгында болбойм. Андан көрө тетиги кырдашсаң, ак улак жүрөт. Ошону жесең, капшытың чыкпайбы?» Муну укканда карышкыр ичинен кымыңдай түшүп, желип жортуп кырды ашып, улакка кандай жеткенин өзү да билбей калды. «Ой, улак, мен сени жеймин». «Эмне үчүн?» «Курсагым ачка, ошон үчүн». «Жок, каке, мени жебе. Көрчү, кандай арыкмын. Этим көк жашык, каным 1 кашык. Мени жегениң менен тойбойсуң. Мына бул тоонун ары жагында чоң кара эчки бар. Ал семиз. Ошону жесең жыргабайсыңбы?» деди улак чепилдеп. Ач карышкыр макул болуп, куйругун көтөрүп алып, даң салган бойдон тоону ашып, чоң кара эчкиге барды. «Ой, эчки, мен сени жеймин». «Эмне үчүн?» «Курсагым ачка, ошон үчүн. Мен бир жегенден чыкпайм. Анан эртең дагы тамак издемек белең. Андан көрө мына бул өзөнгө барсаң, чоң боз бээ баткакка тыгылып жатат. Аны 3-4 күн оокат кылбайсыңбы?» «Сеники ырас», деди да ач карышкыр желе жорто өзөнгө келди. Боз бээни көргөндө көзү кызарып, шилекейи агып, «Эми жейм» деп сүйүндү. «Ой, боз бээ, мен сени жейм». «Эмне үчүн?» «Курсагым ачка». «Эмесе жакшы болуптур. Оболу мени баткактан чыгарып, анан жегин». Карышкыр макул болду да боз бээни араңдан зорго баткактан сүйрөп чыгып, «Эми жейинби?» деп тиштерин кычыратты. «Эми жейсиң, бирок эң оболу менин туягыма өзүңдүн ким экениңди жазып коюп, анан жегин», деп боз бээ тосту. Туягына кат жазып жаткан кезде боз бээ ач карышкырды кош аяктап жыга тепти да өзү оюн салган бойдон жөнөп кетти. Ач карышкыр ордунан туруп, сендиректеп басып арманын айтып баратты. «Карчыганы жебеген кайран башым, кулач чучук жебеген курган башым, ак улакты жебеген аңкоо башым, кара эчкини жебеген каткан башым, балчыктан байтал суурган балбан башым, таманына кат жазган молдо башым, тарс эттире тептирип өлүп кала жаздаган ол да башым-ай». Ошондон кийин карышкырдын башынан жарасы бат эле кабылдап, көп узабай өлүп калган экен.